3 баланын энесин мыкачылык менен өлтүрүүгө байланыштуу 2 милиция кызматкери камакка алынды. Бул трагедияга алып келген жаңы жагдайлар аныкталды. Буга чейин маалымдалгандай, УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен 3 баланын энесинин өлтүрүлүшү боюнча кылмыш иши Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өндүрүшүнө кабыл алынган. Бул иш боюнча тергөө тобу түзүлүп, оор кылмыштын жасалышына өбөлгө түзгөн себептерге жана шарттарга өзгөчө көңүл бурулду. Ошентип тергөөнүн жүрүшүндө маркумга карата өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келгендиктен жогорку деңгээлдеги коргоочу ордеринин болгондугуна байланыштуу жаңы жагдайлар аныкталды. Бирок Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын жооптуу участкалык инспектору өзүнүн кызматтык милдеттелерине көңүл бурбай, жабырлануучунун көп жолку кайрылууларын эске албай, арыз ээсинин жана анын балдарынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча белгиленген чараларды көргөн эмес. Мындан сырткары, участкалык инспектор мыкачылык менен киши өлтүрүлгөндөн кийин өзүнүн кылмыштуу аракетсиздигин жашырууга аракет кылып, киши өлтүргүчтүн жашаган жери боюнча текшерүү жүргүздү делген актыларды жасалмалаган. Ошондой эле тергөөдө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын улук инспектору мыйзамды одоно бузуп, айыпталуучуга травматикалык тапанчаны сактоого жана алып жүрүүгө уруксатты мыйзамсыз берип, узарткандыгы аныкталган. Мындан тышкары киши өлтүрүү болгон мезгилде уруксаттын мөөнөтү бүтүп калгандыгына карабастан, улук инспектор айыпталуучудан тапанчаны тартып алуу үчүн эч кандай чара көргөн эмес. 2025 жылдын 29 декабрында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жогоруда аталган милиция кызматкерлерине жасалган кызматтык кылмыштар боюнча айыптоолор менен кылмыш иштери козголгон. Ошол эле күнү алар кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Аларга мыйзамда белгиленген мөөнөттө айып тагылып, Бишкек шаарынын Ленин райондук соту тергөө учурунда аларды сотко чейинки камакка алуу чечимин чыгарды. Тергөө уланууда жана анын жыйынтыгы боюнча бардык жооптуу укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин аракеттери кылдат текшерилип, тиешелүү юридикалык баа берилет. Мурдагы милиция кызматкеринин мыкачылыгынын негизинде аял киши, эне, 3 баланын энеси атып өлтүрүлдү. Бул деген биздин укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматкарынын, прокуратура кызматтарынын шалакылыгынын негизинде болду деп айтам. Себеби ошол маркум атып өлтүрүлгөн Жибек деген биздин жараныбызга коргоо карточкасы берилген экен. Демек коргоо карточкасы берилгенден кийин ошол жерде жашаган участковыйлар, ошол жерде иштеген биздин органдын кызматкерлери ошол аялдан кабар алыш керек эле, кантип корголуп атканын сураш керек эле, ошол аялдын укугу кордолбой атабы, ошого зомбулук көрсөтүүчү объект эмне менен алектенип атат, кандай жүрүп атат, ушунун бардыгын караш керек эле. Бүгүнкү күндө ушул нерсенин бардыгы каралган эмес. Бул жөн гана колуна коргоо бая карточкасын карматып койгон, ошону менен болду. Ал аял менен эч ким иши болгон эмес. Ушул маселе боюнча азыр бизде тергөө башкармалыгында тергөө иштери башталды. Укук коргоо органдарынын шалакылыгынын негизинде болгон ушул кылмышты биз аягына чейин тергейбиз. Тергеп, укук коргоо органдарынын дагы жоопкерчилигин карап чыгабыз. Бир аял кишини атып таштады деп унчукпай олтура бербестен, ошого биз дагы жоопкер экенчилигибизди сезишибиз керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Биз дагы ошонун эле катарында мына мен дагы жоопкер экенимди сеземин. Ошол бала аялдын алдында, ошол Жибек аттуу кыздын келиндин алдында баарыбыз жоопкер болдук. Баарыбыз жоопкер болдук. Дагы бир жолу белгилеп айтып коеюн. Ал Жибек аттуу кызга коргоо баракчасы колуна тапшырылган. Аны биз коргошубуз керек эле. Аны биз сакташыбыз керек эле. Ошол зөөкүр күйөөсүнүн алдында биз чараларды көрүп турушубуз керек эле. Ошол күйөөсү сезиш керек болчу. Биздин ал аялды коргошубузду билиш керек болчу.
Ал эми биз аны жасабастан кагазды колуна берип койдук, болду эми кандай жашасаң ошондой жаша деп тим койдук. Байкай албай калдык биз ошону. Биз ошону сезбей калдык. Биз ошого күчүбүз байкаганга, сезгенге, ошону коргоп, сактап калганга мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Мындай нерсе мындан ары кайталанбаш керек. Дагы бир жолу айтайын. Мындан ары ар бир үй бүлөнүн зордукчул, зомбулугуна аял кишилердин айрыкча, себеби эркек кишилер андай нерсеге өтө эле сейрек кездешет, эркекке болгон зомбулуктар. Айрыкча зомбулуктар аял кишилерге, балдарга, жаш балдарга, кыз келиндерге көрсөтүлүп атат. Кыз келиндерибиз ыдык көрүп калып атат. Ошолор корголбой калып атат. Мындан ары баарыңар жооп бересиңер. Айтып коеюн. Мына ушул менин айткан сөздөрүмдү баардык жерге таркатып койгулагын. Бул бир эле Ысык Көл облусуна, же Ысык Көл облусуна, Ак Суу районуна тиешелүү эмес, бүт республика боюнча. Кайсыл жерде, кайсыл айылда, кайсыл айыл өкмөттө же райондо ушундай зордукчулдуктар боло турган болсо, ошол жердин укук коргоо органдары, органы безопасности, органы прокуратуры, так, местные органы власти будут отвечать. По всей строгости закона. Надо будет, мы вас будем привлекать. Так как, чтобы этих дебоширов не было. Тура. Эл болгондон кийин элдин арасына ар түрдүү адамдар чыгат экен. Жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Бирок ошолордун кайсыл бир деңгээлде азайтышыбыз керек. Азайтышыбыз керек. Бир тим койбош керек. Кандай жашаса ошондой жашасын. Эмне болсо ошо болсун. Ичкенин иче берсин, чеккенин чеге берсин. Баласын уруп коебу, союп коебу, аялын кууп чыгабы, же башка бир кыз келиндерди зордоп коебу, унчукпай карап отура бербестен ошолорго каттуу чараларды көрүшүбүз керек. Мыйзамда белгиленген, мыйзамдын чегиндеги каттуу чараларды көрсөк эле кайсыл бир деңгээлде ушул маселе азаят туугандар. Ушуга каттуу көңүл бурушуңарды мен силерден өтүнүп кетемин. Жана бир жагынан, экинчи жагынан талап коемун. Бул урматтуу президентибиздин баарыбыздын алдына, күч структураларынын алдына койгон талабы ушундай. Мына кече курултайда президентибиздин айтканын уктуңар да, туурабы? Эмне деп айтты президент? Ар бир адамыбыздын, ар бир биздин гражданыбыздын укуктары корголуш керек. Ошондуктан мына биз форма кийип, ошондуктан күч структурасы болуп, ошондуктан бардыгыбыз мына чогулуп алып туруп жүрөбүз ушул жерде. Бирок адамдарыбыздын, өзүбүздүн адамдардын укугун коргой албай атабыз. Мындан ары ушул маселеге каттуу көңүл бурушубуз керек. Милиция кызматкерлери, уктуңузбу? Милиция кызматкерлери, айрыкча силерде мына өздүк курам көп, Кудайга шүгүр. Бардыгына шарттар түзүлгөн. Участковыйларыңар бар, ар бир райондордо роутлар бар, алардын личный состав бар. Туурабы? Ар бир район, ар бир поселокто участковыйлар бар. Иштеткиле ошолорду. Айлыктарды көтөрүп бердик. Мына жанагы штаттарын көбөйтүп бердик. Бүт керектүү нерселерди жасап берип атабыз. Демек иштешиңер керек. Эгер мындан ары иш болбой турган болсо, мындан ары дагы ушундай шалакылык боло турган болсо, анда биз силерге, укук коргоо органдарына, Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин кызматкерлерине, прокуратура органынын кызматкерлерине чара көрө баштайбыз. Чара көрө баштайбыз. Себеби ансыз болбойт. Бардыгыбыз жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Кыйналып кеттик азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса, эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз.
Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.